19 жаштагы Аселдин сөөгүнүн суудан табылышы, кыздын атасы кудаларын кармоону талап кылды. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. 18 мартта бир айдан ашык убакыттан бери дайынсыз болуп жаткан Асел Жанарбек кызынын жансыз денеси Чоң-Чүй каналынан табылган. Өз кезегинде кыздын атасы Сокол медиага берген маегинде бул ишке күйөө баласы жана куда тарабы күнөөлүү экенин айтып, аларды суракка алуу керектигин айтты. Милиция кызматкерлери, куткаруучулар издеп жатышкан. Мына өзүбүз суудан таптык. Экспертизага берип жатышат. Эми ушул жагын карап беришсе, эми куда сөөктөрдү, күйөө баламды кармап, тактап беришсе жакшы болмок. Ызычуунун баары ошолордун үйүндө болуп жатпайбы? Эгер ал антпесе, кыз сууга түшпөйт эле да, деди ал. 15 февралга караган түнү Канчарында 19 жаштагы Асел дайынсыз жоголгон. Анын кийими уюлдук телефону Чоң-Чүй каналынын жээгинен табылган. Камчыбек Ташиев чегара кызматына сатып алынган аскердик техникалык жабдыктар менен таанышты. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев УКМКнын чегара кызматына сатып алынган жаңы аскердик техникалык жабдыктар менен таанышып чыкты. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Төраганын биринчи орун басары, УКМК чегара кызматынын директору Уларбек Шаршеев Ташиевке чегараны кайтарууга алган тарамдарды камсыздоого алуунун алкагында ооруктук мүлк жана атайын техника алуу үчүн чегара ведомствосуна республикалык бюджеттен акча каражаты бөлүнгөндүгүн баяндады. Чегара кызматынын тарамдарын камсыздоо иш-аракетинин алкагында бул сатылып алынган аскердик техникалар чегара тарамдарына жөнөтүлөт. Өз кезегинде Ташиев өлкө жетекчилиги жана ведомство тарабынан УКМКнын чегара кызматынын алдында турган көчүрмөн тапшырмаларды ийгиликтүү аткаруусу үчүн бардык зарыл шарттар түзүлүп жатканын баса белгиледи. Урматтуу Москвадагы мекенештер, сиздерге таза жана оригинал документтер керек болсо, сиздерге Абдуталип мырзаны сунуштайбыз. Алдыңыздарда турган бардык документтерди бат жана таза жасап берет. Регистрация 3 айга, 9 айга, продление 3 айга, 9 айга таза жана ишеничтүү базасына жооп берет. Аманатка кыянат жок. Связь жана WhatsApp номер +7 916 044 66 24. Кызматыңыздарда Абдуталип. Садыр Жапаров митингден коркпойбуз деген сөзүнө түшүндүрмө берди. Садыр Жапаров кабар маалымат агенттигине буга чейин маек берип, анда митингдерден коркпойбуз, митингге чыккандардын башынан сылап отурбайбыз, жооп катуу болот деген. Президенттин бул билдирүүсүн айрымдар коркутуу, кээ бирлери укуктарын чектөө катары караганына байланыштуу өлкө башчы буга чейинки сөзүнө түшүндүрмө берди.